Кыргыз өкмөтү 21 августтан 30 августка чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында бильярд боюнча эркектер жана өспүрүмдөр арасында дүйнөлүк чемпионат өткөрүү боюнча чечим кабыл алды. Аны уюштуруу боюнча атайын комитет түзүлгөнү кабарланууда. Бишкекте аталган оюн боюнча республикалык чемпионат аяктап, анда 16 жаштагы Дастан Лепшаков Кыргызстандын жаңы чемпиону аталды. Мен Талас областынын Бакай Ата районунан болом. Кече жакында бизде чемпионат республика болгон. Ошо 100 адамдын ичинен биринчи местага ээ болдум. Ошо мен бильярд ойноп баштаганыма 4 жыл болду. 12 жашымдан бери ойнойм, азыр 16дамын. Мен бильярдты Бакай Ата районунан үйдөн стол ачылып ошактан үйрөнгөн болчумун. Аяктан Мирбек деген тренерим болгон болчу биринчиден. Анан ал тренерим азыр Каныбек агайыма тапшырды мени, Дүйшөбаев Каныбекке. Ошо бильярд мен үчүн мен жумушум эле. Ушул клубда тренировка жасайсыз? Ар дайым. Азыркы ушул маалда биздин Кыргызстанда жаштардын кызыгуусу аябай артып келет. Именно бильярдка. Мисалы үчүн мына азыркы биздин жаштар арасында бизде 3-4 жаш балдарыбыз бар, жакшы жетишкендиктерге. Алардын жаштары 16-17де основном. Адамда кичикелер өсүп келатат, Кудай буйруса алар дагы биздин келечекте Кыргызстан желегин көтөрөт деп ойлойм. Эми Дастан жөнүндө айтып кетсем, Дастан мага келгенде 2-3 жыл болду. 3 жылдын ичинде Дастан Кыргызстан чемпионуна болгонуна жетишти. Адан тышкары дүйнөлүк чемпионаттарда Алматы шаарында өткөн дүйнөнүн чемпионатында 5-8 багындарды, 5-8 деп коет.